Кыргызстанда электр жарыгына болгон баа көтөрүлүшү ыктымал. Бул тууралуу экономика министри Олег Панкратов өкмөттүн жыйынында айтты. Министрдин пикиринде электр энергиясынын кубаттуулугун ашыкча колдонуудан көмөкчү чордондорго күч келип, жаңы ишканаларды электр түйүнүнө кошуу мүмкүн болбой жатыптыр. В настоящее время наша энергосистема работает на пределе своих мощностей. Ушул жылдын аягына чейин өлкө аймагында 4 ишкана ачылат. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев айтты. Алардын бири Кыргыз текстиль ишканасы. Ишкана Ош облусуна жайгашып, биринчи этабында 1500 адамды жумуш орду менен камсыз кылат. Ошондой эле өкмөт башчы быйыл бажы менен салык системасынан түшкөн киреше өткөн жылга салыштырмалуу 10 миллиард сомго көп болгонун кошумчалады. Бул эмнени түшүндүрөт ошо биздин өндүрүшүбүздүн өсүп атканы. Биздин системалардын иштеп, өзлөрүнүн иштерин жакшыртып атканы, көмүскөдө жаткан биздин булактарды кайра чыгарып атканыбыз, ошолорду ачыкка чыгарып, аларга шарт түзүп берип, кээ бир жеринен мыйзам бузулуп атса, ошо мыйзамды бузуу жолуна жол бербөө боюнча көптөгөн иштерди ушул эки система жүргүзүп атат. Ошон үчүн ошо эки системадан келип түшкөнү 10 миллиард сомдон акча каражаты келип түшкөн. Бүгүн өкмөттүн 9 айдагы ишинин жыйынтыгы чыгарылды. Аткаруу бийлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда un жана андан жасалган азыктарды өндүрүү 10,6% азайган. Буга унду импорттоо жогорулаганы жана баалардын төмөндөгөнү себеп болгон. Бирок өткөн жылга салыштырмалуу буудайдын көлөмү 3%га көбөйгөн. Ири инвестициялык долбоорлор ачылып жатканына байланыштуу өлкөгө кирген инвесторлордун да көлөмү өсүүдө. Көбүнчө курулуш тармагында инвестиция жасалат. Ошол эле учурда июль, август айларында экономикалык өсүштүн темпи азайган. Күзүндө кайра көтөрүлүүсү күтүлүүдө. 9 айдын жыйынтыгында ички дөң өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү кумтөрдү эске албаганда 268 миллион сомду түздү. Панкратовдун белгилөөсүндө Кыргызстанга 9 айдын ичинде которулган акчанын суммасы 1,4 миллиард долларды түзгөн. Бул 2017 жылга салыштырмалуу 7,5%га көп. Гүлзара Бакаева, Канемет Биримкулов, Next TV.